Кутман күнүңүздөр менен урматтуу көрөрмандар. Жамааттык медианын Эл Собол көрсөтүүсү өз эфирин баштайт. Эфирде мен Касиет Кубанычбек кызы алып барам. Алдыда 8 март айымдардын эл аралык майрамы келе жатат. Бул күнгө утурлай жакшы адамдар, насилет, өмүр аталышындагы ырлары менен белгилүү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дилшат Кангелдиева эже биздин студиябыздын коногу. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсыңарбы? Келе жаткан 8 март майрамыңыз менен сизди дагы куттуктайбыз. Жана бул майрамды сиз кандай майрамдайсыз? Чоң рахмат. Биринчиден жалпы бүгүнкү кыргыз элимди калпак күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Анткени ак калпак жана элечек күнү экен да. Кыргыздын улуттук баш кийимдеринин майрамдык күнү экен бүгүн. Бул болсо да биз үчүн чоң сыймык, чоң майрам деп ойлойм. Ал эми 8 март болсо айымдар катары эле жакшы күндүн бири бул. Бул бир себеп да, мындай айтканда, маанайды көтөрүү, майрамдык бир эмне деп коет, пенделердин бир жакшы күнү деп эле ойлойм. Ошондой эле кабыл алам, анан жакшы куттуктоолор болот, көңүл көтөрүлөт дегендей, бул өзгөчө майрам. Жакшы. Азыр биз эфирибиздин башында көрөрмандарыбызга жана угармандарыбызга кайрыла кетели. Бүгүн Эл Собол көрсөтүүсүндө белектер ойнотулат. Facebook, Instagram, YouTube социалдык тармактарында өзгөчө суроолорду калтырган көрөрмандарыбызга алдыдагы турган баштыкча жана блокнот берилет. Ал суроолорду бүгүн сизге тандатабыз. Өзгөчө суроону, өзүңүзгө жаккан суроону, балким мааниси боюнча өзгөчө болгон суроону өзүңүз тандап ушул белекти ыйгарып коесуз деп ишенебиз. Анда маегибизди дагы уланталы. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп атат? Учурда эмне менен алек болуп атасыз? Азыр биз билгенден концерттен келе жатасыз. Ооба, чыгармачылык Кудай буйрса, мынакей 2021-жыл жакшы башталды. Жалпы мен ойлойм, жер жүзүндөгү бүткүл дүйнө жүзүндөгү элдерге деле деп ойлойм, жакшы бир алдыга койгон жакшы максаттары менен баягы бардык мореке илдеттен сырткары эми алдыга баары бир бул жашоо улана берет. Андыктан мен ойлойм, алдыга жакшы максаттар коюлду. Ансыңар эле мен дагы ушул жыл жакшы буйруса, жакшы үмүттөмүн. Чыгармачылыгымда болсо өз менен өзү мынакей жакшы чыгармаларды азыр баягы ушул басып жаткан жаңы мынакей чыгып калган деген чыгармаларды ушул февраль айынан баштап чыгара мындай элге теле аркылуу, радио аркылуу чыгара баштадык. Мен дагы Кудай буйрса Кыргызстаным деген жакшы чыгарма чыгып атат. Бул чыгарма эстрада жанрында. Андан сырткары элдин жакшылыгы биз үчүн чоң бакыт, бул тирүүчүлүктүн бакыты деп ойлойм. Ошол жакшылыктар көп болуп, элибиз бакубат жашаса, эл арасында биз дагы ошол өнөр адамдары бул жакшы баягы жакшылыктын үгүтү сыяктуу биз да жакшы эмгектенип атабыз. Мен дагы ошол жакшылыктардан калбай дегендей, чакырган жерге калбай барып ырдап жүрөм. Мынакей ушул чыгармачылык ушинтип эле өзүнүн дөңгөлөгүн айлантып эле Кудай буйрса жакшы башталды деп ойлойм. Жакшы экен. Негизи адамдын жан дүйнөсү, адамдык сапаты анан кылган ишинде, чыгармачылыгында түздөн түз мындай чагылышып турат эмеспи? Сиздин ырларыңызда дагы башкаларга бир жарык чачууга, жакшы болууга чакыргандай бир маанилер туюнтулат да. Негизи жашоого позитивдүү көз карашыңыздын сыры эмнеде? Ушул негизи балким менин мүнөзүмдө, ошол менин атым бекеринен Дилшат коюлбаса керек, ошол баягы мен атымды коюп жатканда эле абдан изденишиптир ата энем. Анан ошондо Дилшат болсун деп бир кошуна улуу бир карып калган кемпир да койгон экен. Мен ойлойм, ошол ар бир адамдын аты затына жарашат эмеспи? Ансыңар мен дагы ошол жашоодо мен дагы ушул позитивдүү жүргөнгө, элди позитивге үгүттөгөнгө, анан бир маанайлар чөгүп турган адамды көтөргөнгө, ушундай бир ошондой
мүнөзү жаралыптырмын деп ойлойм өзүмдү. Андан сыңары ушул туура эле жакшы суроо болду. Ырларымда дагы ушул мааниси өтө терең да. Анан жакшы адамдар көп болсо экен ылайым, жаш өмүрүңдү өткөрбө, өмүр, населет бул баягы санаатыр сыяктуу абдан мааниси терең. Андан сырткары ушул көп чыгармаларымда, ырдаган менин ырларымда баягы мындай маанайды көтөрүү, эч качандай кечке эле мындай кайгылуу ырларды ырдабаймын. Ошол мен ошо репертуарларымда көбүнчө ошол адамды жакшы маанайга үндөгөн ырлар. Негизи кайгы капа болгондо абалдан кантип чыгасыз? Ошондой көрүнүштөр болобу анда? Мен кийинчерээк мен дагы ушул мүнөзүм өтө жумшак, анан кийин назикмин мен дагы башка аял заты катары деле, бирок баягы чындыгында капаланган учурлар болот. Бул пендебиз, ар кандай учур болот. Капаланам, бирок көпкө бир ойлонуп жатып анан өзүм дагы кыял кечмин, кыялданып атып анан ошол кыйынчылыктан жакшы чыгып кетем да. Жакшы ойлорду жакшы ойлорду ойлоп, бир жакшы мындай максаттарды коюп астыма ошентип чыгып кетем көп учурда. Урматтуу көрөрмандар жана угармандар, Эл Собол көрсөтүүсүнүн бүгүнкү эфирибиздин коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дилшат Кангелдиева эчебиз конокто болуп отурат. Сиздер өзүңүздөр кызыккан өзгөчө суроолорду биздин социалдык тармактарга калтырып, биздин кызыктыруучу белектерибиздин ээси боло аласыздар. Анда биздин социалдык тармактарда Жамааттык медиа деген аккаунттарыбызга өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды калтырыңыздар. Азыр сиздин ошо жакшы адамдар деп калдыңыз. Негизи бул ырыңызды ошо жакшы адамдар дегенде дайым сизди эстейбиз да. Дилшат Кангелдиева депчи, бул сизди чагылдырып тургандай да. Ошол ырыңызды аткарып берсеңиз анда. Макул. Комуз менен аткарып берейин анда. Жакшы адамдар коштоосу менен бардык чыгарма өзүнүн немесине келет дегендей, ийине келет. Жакшы адамдар майрам кылат өмүрдү, жандарында булгандай көңүлдү, кейсең да унуткарып коюшат. Алар барда дүйнө барда төгүндү, алар барда дүйнө барда төгүндү. Жандап жүрсө вазирлердин жакшысы, хандын дагы бейпир болот тактысы. Жан дүйнөнү майрам кылып жибирген жакшы адамдар бул дүйнөнүн бактысы. Жакшы адамдар бул дүйнөнүн бактысы. Жашоодо эл болбосо деп муңайып, жарыктанткан нур чачкандай күн айып. Жабыркаган жүрөктөргө нур чачып, жакшы адамдар көп болсо экен ылайым. Жакшы адамдар көп болсо экен ылайым. Жабыркаган жүрөктөргө
жакшы адамдар көп болсо экен ылайым, жакшы адамдар көп болсо экен ардайым. Чоң рахмат, аябай керемет ыр болду. Комуздун коштосунда дагы аябай жакшы угулду да негизи. Рахмат. Азыр бизге суроо келип атат, ырчы сахнага башка стиль менен чыгууну пландадыңыз беле деген суроо болуп атат да. Бир аз өзгөрүү керек болуп калды, анткени баягы мен көп жылдан бери баягы элдик, улуттук кийимдер менен көп чыгып жүрдүм. Андан кийин баягы эстрада жанры, кээ бир стилдери дагы өзүнүн мындай талабы болот да. Ошого жараша да кийинип аракет кылып жүрдүм. Мен ойлойм, балким бир аз дагы баягы форматты жаңыртса дагы мен ашыкча болбойт го деп ойлойм. Изденүү керек, баары бир бул өнөр адамдары өмүр бою изденет. Анан бир эле типте бирдей жүрүү бул баягы өнүгүү зарыл го деп ойлойм да. Жакшы экен. Азыр дагы суроолор келип атат, ошол суроолорго жооп берип коелу. Саламатсызбы Дилшат эже, Камбаркан фольклордук тобу азыркы учурда кандай иштеп жатат? Камбаркан фольклордук тобу азыр жакшы иштеп жатат. Мынакей пандемиядан кийин азыр алар өздөрүнүн баягы программасына толугу менен кирип иштеп башташты. Бирок мен ал топтон чыкканыма гана бир топ жыл болуп калыптыр. 7 жылдай болуп калыптыр. 7 жылдай болуп калды. Баягы бирок мен ар дайым ал топту мен унутуп калган жокмун. Өзүмдүн ошол эң алгачкы баштаган тобум бул Камбаркан тобу болчу. Мен ал топко абдан ыраазымын, ыраазычылыгымды дайы айтып келем. Алардын дагы чыгармачылыктары өнүгүп турса, мен абдан кубанам. Ырчылыкты же үй бүлөнүн бирөөсүн гана тандоо керек болсо, кайсынысын тандайт элеңиз? Бул маселе эми баягы жаш кезимен эле ушул кесипти аркалагандан кийин бул кесипти дагы анан үй бүлөндө чогуу алып жүрдүм. Мен экөөнү таштай албайм. Тең алып жүрөм. Бирөөсүн таштап коюп кете албайм, же бирөөсүн таштап коюп үй бүлөмдү тандайын десем, уже мен белди ашып калдым. Андан кийин эгерде өнөрдү деп тандасам, анда алда таштай албайм. Анын үчүн мен бир жаңсыл эмес, ошол экөөнү чогуу алып жүргөн инсандардан экен. Экөөнү бирге алып кетүүдө негизи өтө кыйын. Өтө кыйын. Бул кыйынчылыкты эмне менен жеңесиз? Бул эми баягы ушул жаш кезимде берсеңер туура суроо болмок да. Кайсынысын тандайсың дегенде. Анан ошол кезде бул суроолор берилген мага дагы. Мындан бери 20-30 жыл мурда дейм да. Анан бирок мен экөөнү тең алып жүрүп келатам ушул убакка чейин. Мен ойлойм таштай албайм. Экөөнү тең бирдей алып жүрөм. Жакшы. Саламатсызбы Дилшат эже? Келе жаткан 8 март айымдарды эл аралык байрам менен куттуктайм. Чыгармачылыгыңызга ийгилик деген куттуктоону Нургуз Асанканова калтырыптыр. Чоң рахмат. Дагы бир сурообуз бар. Кыргызстанда аялдардын орду кандай? Жанар Алгожоева деген көрөрманыбыз. Кыргызстанда аялдардын орду азыр чындыгында көрбөй турам. Бул чындык. Анткени эгерде биздин мырзалар сөзсүз түрдө аял затын сыйлап келет, урматтап келет, бирок ошол болсо дагы бизде бир аз жетишпей турат. Бул баягы коомду айтып атам да, коомчулукта деги элетте жалпы кыргыз элине ушул аял затын бир өзгөчө сыйлаган бир жакшы жок дегенде ушул мектептен болсо жакшы болот эле, киргизип койсо балдар кыздарды сыйлагыла дегендей. Анан жогорку окуу жайда сөзсүз түрдө ал жерде баягы орустар айтмакчы, само собой бул жогорку билимдүү адам сыйлай билет. Ошентип башталмак деп ойлойм да. Бирок мен сөзсүз түрдө мен дагы жетекчиликте аял затынан көргүм келет. Анткени аял заты өтө мээримдүү келебиз, мен ойлойм. Анткени ал эне, ал мисалы үчүн
жеке эле жумушту жеке эле мындай ойлоп кете албайт, үй бүлөнү да кошо ойлойт. Жалпы баардык жагынан тең алып жүрөт да аял заты. Баягы өзү аял заты назик деп айтылганы менен азыркы кездеги кыргыз айымдары деги эле аял заты өтө баягы мүнөз жагынан катуу мындай жакшы өзүн алып келатат да. Көптөгөн оор жумуштарды эркектер жасаган жумуштарды деле аткарып коюшат аял заты. Андыктан мен ошол көп учурда аял затын мен бир аз алдыга жылдыргым келет. Жакшы экен. Сиз жогоруда баса белгилеп айтып кеттиңиз, жакшы айттыңыз да, баягы аял үй бүлөнү дагы ойлой жүрөт экен депчи. Чындыгында үй бүлөнүн көйгөйү чечилсе, мамлекеттин көйгөйү чечилет экен да. Туура, бул үй бүлө, бул кичинекей мамлекет. Жакшы. Саламатсыздарбы, келе жаткан айымдар, байрамыңыздар менен. Сиз үчүн күчтүү айымда кандай сапаттар болушу керек деген кызыктуу суроо берилди. Мен үчүн негизи күчтүү бул мүнөз эмне ал жашоодогу бир кыйынчылыкты көтөрө билген, чече билген, анан ошону менен бирге эле ошол баардык көйгөйдү көтөрүп сезе билген бул аял затынын азыркы жакшы мындай мүнөзү деп ойлойм да. Бизден кыргыз тарыхка кайрылсак, бул Курманжан Датка апабыз дейли, анан Кыз Сайкал сыяктуу батырларыбыз чыккан. Анан ойлойм, бул кыргыз айымдары, мен ойлойм, эң бул башка улутка салыштырмалуу кыргыз айымдарында бир өтө мындай күжүрмөндүк, эмгекчилдик, анан боорукерлик. Ушул боорукерлик дегенди биринчи орунга коет элем. Ушул мүнөздөрү абдан мындай жакшы белгилей кетет элем да, ушул мүнөздөрдү. Ошондуктан мен бул күчтүү сезим, күчтүү мүнөз бул ушул биздин кыргыз айымдарына жана ушунун арасында эле мага деле тиешелүү. Жакшы. Негизи адатта сизди күлүп жайнап, позитивдүү маанайда ырларыңыз дагы ошондой болуп турса эле, мындай кайгапасы жок адамдай сезилесиз да. Балким биз экрандан көргөн үчүн ошондой болоттур. Негизи жогоруда айтып кеттиңиз, баягы аял заты кыйынчылыктарды көтөрө билиш керек депчи. Башыңыздан ошондой өткөн учурлар болдубу? Өзгөчө бир кыйынчылык болуп, аны жеңиш үчүн аябай туруштук бергенге? Мен баягы бул жашоодо берилген сыноолор, Кудай берет эми баардыгы, жаратканым ар бир жакшылыкты, жамандыкты дегендей, ошонун баарын өзүнүн баягы пендесине мындай неме кылып өлчөп берет экен да. Ансыңары балким ушунун баарын башыман өткөрсөм деле, мен ошого кайра кайрылып, ушинтип мен бирөөгө арызданып, ыйлап, ошондой мүнөзүм жок экен менде. Эч качан ошол баягы бирөөгө, мисалы үчүн, жанымда тыйыным калбай, допустим, ушинтип коелу, жашоодо, жашоодо бир азыркы жашоодо кыйынчылык, баягы ачка калып дегендей айтайынчы, мисалы. Ушундай болуп турган кезде мен эч качан билдирбейм ачкалыгымды, токчулугумду. Ушундай мен азыр мынтип жыргап атам деп көкөлөп кетпейм, же болбосо ушунчалык жоктон кыйналып атам деп өтө эле чөп кетпейм да. Ошонун баарын өзүнчө бир баланс менен алып жүрөм жашоодо. Бул мен балким мүнөзүмдүр. Мүнөз. Жакшы. Ырчылыктан тышкары башка өнөрлөрүңүз барбы деген да суроого келди. Ырчылыктан башка эми мен көп нерсеге кызыгам, негизи. Абдан кызыгам, бирок эми баягы ошол ырчылыктай деңгээлге алып чыгыш кыйыныраак да. Көп жашоодо эмне аял затына тиешелүү, балким өзүнчө дизайн ойлош керек, же болбосо эшикке чыгып, огородко чыгып бир жакшы гүл өстүрөсүңбү, же жер жемиш өстүрөсүңбү, бак өстүрө, ошонун баарын тең өзүм жасап, ошол өзүмдүн башыман өткөргүм келет да, ошонун баарынчы жасап. Баары кызыгам көп нерсеге. Жакшы айдоочумун, андан сырткары эми негизи менин мүнөзүм түз, анан мындай куулукшумдук, анан бир аз мынтип алдап
андай мүнөз жок менде. Түз эле айтам, анан дайыма мындай адилеттүүлүккө көбүрөөк жакынмын да. Ошондуктан баягы башка немелеримди дагы эмне дейм эми, хобби деп коет го. Хобби. Хоббилерим деле болуп атат. Аны дагы бирин коюп, дагы бирине өтүп ушинтип эле жүрөм. Жаратылышты жакшы көрөм, саякаттаган жакшы көрөм, ушул сыяктуу да. Жакшы экен. Балалыгыңызга кайрылып кетсеңиз, сагындыңызбы балалык кезиңизди деген суроо келди. Эгерде мен бала кезимде бир туугандарым айтышчу, сен эң күчүүсү болуп эркесиң депчи, эчтеке иш кылбайсың дешип, ошентип бир туугандарым эле көбүрөөк бир аз жемелечү. Бирок ата энемдин мен ойлойм эң сүйүктүү кызы болсом керек депчи. Анан мага катуу айтышчу эмес. Анан ошо бала чактан эле ушу музыкага болгон кызыгуум аябай артып, анан өзүмчөн эле ошол үйдө турган комузду кармап элем деп, каалашымча баягы эмне кылсам дагы баары мага орустар айтмакчы позволено было да. Анан бир туугандарым болсо бир аз мени катуураак кармайлы деп мындай иштерге салып, ушинтип неме кылып калышчу. Бирок бала кезим абдан жакшы. Бала кезимди эстесем эң эле эрке кыз болуптурмун. Ошол музыкага болгон кызыгуумду эстейм, бала кезде эстесем. Анан комузум колтугуман түшпөй эле ошол балдар музыкалык мектепке барып жүргөндөрүмдү үйгө келип алып, анан кийин абдан эшикте мындай бийик сөрү деп койчу бизде. Кандай, бул жакта кандай дейт эле? Тапчан деп коюшат. Ошону бийик кылып куруп беришкен. Анан бактарактуу алма бактар баары минтип көлөкө кылып, ушунчалык кооз ушундай тапчаныбыз бар болчу. Ошого чыгып алып, анан кийин баягы мен кыйкырып ырдаганда кошуналарым баары угушчу да. Анан баягы Эрназардын кызы ырдап атат дегендей. Ансыңары ошол бала чагым абдан бактылуу бала чак болду. Анан көбүнчө ошол музыкалык мектептен келип алып, өзүмчөн даярданып, машыгып, ошол тапчанга чыгып алып абдан неме кылчумун. Андан кийин ошентип эле улантып кеттим. Биз билгенден ушу сиз бала кезиңизден эле ооз комуз үйрөнгөн экенсиз да. Буга дагы апаңыздын салымы чоң экен, биринчи өзүмдүн тартылуум ошого баягы базарга түшүп калсам эле, бир кары абышка сакалдарымын о жер көкүрөгүнө түшкөн, ал ушул уста экен да. Көптөгөн жезден, ушул темирден жасаган буюмдарды сатчу эле да. Анан кийин ошол жезден жасап ооз комуздарды тизип коюптур. Анан ошо көзүм түшүп калды эмнегедир. Анан сурадым, канча турат десем, 50 копеек деди. Копеек болчу да, анда 50 эле болчу. Анан жүгүрүп эле анан апама бардым. Апам иштечү автобекетте. Анан тыйын сурап алып келип, жүгүрүп келип анан сатып алдым да. Анан ошол жерде мен аны ойногонду билбейм, эптеп тишме салып ойноп жүрөм. Апам эртеден кечке жумушта болчу. Анан кечинде келет. Анан мен ойноп жүргөнүм кызыгып, анан кызым антип ойнобойт, минтип ойнойт деп анан көрсөм, мен апамдын, Раматылык апамдын жаш кезинде, ошо кыз кезинде, кийин келин болуп калган кезде абдан ушул темир ооз комузду жана жыгач ооз комузду мыкты ойночу, какчу деп коет да. Баягы биз музыканттар негизи жакшы музыканттын ошол ойногон дабышынан баалайбыз да. Эгерде жакшы мындай дабыш чыгарып басып ойносо, же болбосо үйлөнмө аспапты таза мындай жакшы кулакка жагымдуу тембр менен ойносо, бул жакшы музыкант экен деп коесуң да. Ансыңары ошол мен ошол кездеги баалашымча, азыркы баа боюнча ошол апам абдан жакшы мыкты ойногон экен. Анан ошентип апам мага үйрөткөн темир ооз комузду алгач үйрөттү. Андан кийин уже бой тартып калгандан кийин жыгач комузду үйрөттү. Анда да ошол бир 4-класстардан баштадым окшойт. Жыгач ооз комузду. Анан баягы Алапка районунда Шакен Жоробекова деген биздин эң сыймыгыбыз болгон
биздин Кыргыз Республикасынын эл артисти апабыз бар. Жыгач Ооз Комуздо бүт ошол республикага жана дүйнө жүзүнө жакшы тартуулады да, таанытты. Анан ошол апабыз ал кезде жаш болчу, анан неме кылды, эми баягы таланттуу, шыктуу кыздардан чогултуп, анан өзүнүн тобуна жакында кароо болот деп, анан кароого мени неме кылып, анан Жыгач Ооз Комузду карматып, анан мындай ансамбль болуп ойноп катышып калдым. Анан кийин Ошко, Бишкекке чейин келдик ошол кезде. Жаш элем. Андан сыңары ушул бала кезимди ойлосом, сөзсүз түрдө ошол аспаптарды кантип өздөштүргөнүмдү, кантип үйрөнгөнүмдү, анан сөзсүз түрдө мага колума карматып буну үйрөн деп эч ким айткан жок. Өзүм баягы кылдары үзүлүп калган, капкагы сынып калган, бир кулагы жок, асылып турган бир комузга көзүм түшүп калып, Кыргызстанга 50 жыл окшойт да, 50 жыл деп жазылган. Жазылган ошол комузга көзүм түшүп, анан ошону алып минтип дыңгыратып, анан ойногум келип, анан кийин баскылап ушинтип атсам, анан Раматылык атам да байкап калды. Анан байкап калып, бул кызыбызда бир өнөр бар экен. Андан көрө балдар ошол музыкалык мектепке эле берсек окшойт деп, ошентип ата энем кеңешип, анан мени сүйлөшүп берип коюшту. Ошодон бери ошол баягы комузду дагы Кудайга шүгүр, анан ошо темир комуз, Жыгач Ооз Комузду ошол өзүмдүн апам дагы жакшы кыз кезинде үйрөнгөн үчүн, мага ойногон үчүн мага үйрөттү да. Анан мен улантып кеттим. Жакшы экен. Анда азыр дагы суроо келди. Үйдө кандай энес, канча балаңыз бар? Ошо үй бүлөлүк жашооңузга кызыккан суроо экен. Мен үй бүлөмө көптөрү кызыгышат. Анан кайсы жерде ушул интервью бербейин, сөзсүз түрдө үй бүлөм жөнүндө сурашат. Анан ошол негизи жолдошум да музыкант. Анан ошол бала чакта, ошол студенттик кезде, окуп жүргөн кезде жолугушуп, таанышып, анан ошентип баш кошуп калдык. Ортобузда уулубуз бар, Кубанычбек. Кубанычбек дагы музыка тарабына кетпеди. Анткени биз өзүбүз ошол жаңыдан студенттик кезде, жаңыдан ошол филармонияга кирип иштеп калган кезде эле бизге абдан биздин мамлекетибиздин маданиятына көзү түшкөн чет өлкөлүк баягы көп болду да. Биздин музыкабызга кызыккан, анан фестивалдарга чакырып, же болбосо көптөгөн мамлекет атайын ушу Кыргызстан деген өлкө бар экен, ошонун искусствосуна кызыгабыз деп ошентип, анан ошол кезде эң алгачкы биз баштаган фольклордук топ Камбаркан ошол. Анан жолдошум экөөбүз тең ошол жакта иштеп, анан эмнегедир баягы үйдө көп балалуу болуп, эне катары үйдө отуруп калбадым да. Анан улам чет өлкөгө чакырышат, анан топту чакырат, ошентип эле баягы Европасы болобу, Азиясы болсо дүйнө жүзүн кыдырып жүрүп, анан улуубузду ошол кезде баягы жаңыдан башталган да, ошол кезде төрөптөрмүн. Анан ошентип эптеп бастырып калганда, анан кийин Таят ата энесине алып барып, анан алар жардам кылды, каралашып, макул, силер эми дүйнө жүзүн көрүп алгыла, силер жашсыңар, бутуңарга туруп алгыла деп, анан биздин балабызды бир аз мындай эс тартканча чоңойтуп беришти. Анан кийин ошентип жүрүп, убакыт токтобойт экен, убакытты кармап да тура албайт экенсиң. Кантип убакыт өтүп кеткенин билбей калдык. Мынакей уулубуз азыр 30дан ашып, 30да. Анан Кудай буйруса жакшы үй бүлөсү бар. Анан неберем бар. Азыр ошол мен үчүн, биздин үй бүлө үчүн деги эле бир чоң бир бакыт, өзүнчө эле майрам бул биздин неберебиз. Жакшы экен. Чыгармачылыкка сизге эргүү кайсы учурда келет деген суроо келди. Дагы бул суроого да жооп бере кетели. Бул жакшы суроо. Чыгармачылыкта эргүү абдан мурунку кезде бат эле эргүүчүмүн, бирок негизинен мен кыш кезинде эргибейм эч качан. Бул мен үчүн ошол жаз, жай, күздө да эргий албай калам. Жаз, жай учурунда ошол эргүү болот, жакшы жаңы чыгармаларды изденүү менен, жакшы тексттерди издеп, анан ошол
оондору баягы айкалышса ошону чыгарып калам. Күзүндө баягы өлкөбүздө жакшылыктар көп болот, тойлор көп болот дегендей, анан элибиздин жакшылыгында болуп жатып, эргүү болгону менен жаңы немени чыгара албайсың да. Анан болгон репертуар менен иштеп отуруп калабыз дагы. Анан кыш келет, кыш суук болгондо баягы суукта катып калабы дейм. Эргүү дагы ошол суукта эмнегедир менин бул чыгармачылыкка болгон эргүү эмес, башка жакка эргүүлөр артат да, көбүнчө башка тарапка. Бизнес тарапка, мисалы үчүн башка издене берем ошентип. Азыр сизден дагы бир ыр суроону алып турабыз. Кайсы ырды аткарып бересиз? Кийинки репертуарымда жолуккан жок сиздей жакшы адам деген чыгарманы аткарып бергим келип атат. Анткени бул чыгарманын автору Бакыт Мамаев оон жазган. Ал эми сөзүн Сиренгүл Сарбалаева деген кызыбыз жазыптыр. Жакшы чыгармалардын бири, мага жакты. Дилшат эже ушул чыгарманы ырдап жүрүңүз, мен сизге атайын жаздым деди. Анткени сөздөрү сизге туура келет экен дейт. Мен бир аз микрофонду өзүңүзгө жакындата алыңыз, бир аз. Чыгарманы мен сиздерге мындай ритм аркылуу ойноп ырдап бергим келип турат. Мындай көтөрүлөбү? Жаркып чыккан күндөй аспадан жан дүйнөмө шола таштаган жолум бастым ай канча өлкөнүн жолукканы жок ай сиздей жакшы адам. Жолум бастым ай канча өлкөнүн жолукканы жок ай сиздей жакшы адам. Ишеничин элдин актаган илимдени көптүн жактаган тааныштардан айта албай издедим, табылганы жок ай сиздей жакшы адам. Тааныштардан айта албай издедим, табылганы жок ай сиздей жакшы адам. Туулган жери ыйык сактаган, туйгундарын уч деп таптаган, керемети ташкан кемеңдер кезиккени жок ай сиздей жакшы адам. Керемети ташкан кемеңдер кезиккени жок ай сиздей жакшы адам. Кезиккен жок ай табылганы жок, жолукканы жок ай сиздей жакшы адам. Кезиккени жок ай сиздей жакшы адам. Жок, рахмат. Бул ырды кимдир бирөөгө арнагансызбы? Арнадым. Жолдошуңуз эмеспи? Балким. Кененде сыр бойдон калсын, Азыр дагы суроолор келип атат. Азыр жаңы чыгып келе жаткан жаш ырчыларга кандай акыл айтасыз деген суроо экен. Жаңыдан чыгып келаткан жаш ырчылар азыр арбын, өтө арбын. Эң негизгиси билим алыш керек. Билим деген чоң нерсе. Мен деле ырдай алам. Мен деле ырдагым келет деп кызыккандар абдан көп да.
Анан баягы кыргыз эли өтө таланттуу өнөрлүү эл эмеспизби? Эл ичи өнөр кенчи дейт, элибиздин арасында өтө таланттар көп мындай айтканда. Бирок эгерде ошол таланты менен дагы ушул музыкалык эле билим ашыкча болбойт да. Музыкалык билим бул дагы адамды көпкө тарбиялайт. Мен ойлойм ошо жаштарга ошол, бирок мен азыр жаштарды абдан жакшы колдойм, жакшы көрүп атам. Анткени алар өтө аракетчил. Бардык жакка тим эле колуңдан алып неме кылгысы келет. Ушундай аракеттери ушунчалык көп да, чоң аракеттери. Ошондуктан мен жаштарды колдойм. Ар учурда колдоп келгем, бул учурга чейин колдоп келгем, колдоп жүрөм. Дагы деле колдой берем. Анткени жаштар биздин келечегибиз. Алар биздин ошол бардык биздин болгон баягы өнөрүбүздү болобу дегеле улантуучу бул биздин жаштарыбыз. Ошондуктан аларга эгерде билим алып, музыкалык билим алып, аракет кылып, анан ырдап, анан өздөрүн алып жүрүүсүн бардык жагынан төп келсе, бул биздин кыргыз элинин жаштары мыкты деп айтат элем. Жакшы. Азыр сиз колдоо боюнча айтып калдыңыз, ошо жаштарды колдойт элем деп. Бизге Айсулуу Эркинбекова деген көрөрманыбыз жазып атат, жакын адамдардын колдоосу сиз үчүн канчалык маанилүү деп. Жакын адамдардын негизи мен үчүн өтө мени дагы абдан колдогон деле мен өзүмдүн аракетим менен чыккам да. Бул өнөр жаатына дагы анан өзүмдүн аракетим чоң болду. Бирок колдоочу баягы өзүңдүн жакындарың колдойт. Жакын жора жолдошторуң колдойт. Ошол эле мени мисалы үчүн жолдошум колдогон. Андан сырткары КТРКдан редактор, режиссер, ошол кездеги Сагын Ниязалиева режиссер болчу. Жаңыда мен чыгып келатканда, анан дагы Гүлнара Сатыбалдиева деген редактор бар болчу. Ошолордун колдоосу менен чык деп атып, мынакей мени ушул жолго багыттады. Багыттап коюшту. Дагы бир суроо бар. Азыр артист болбо деген аталарга эмне дейт элеңиз кыздарды? Кыздардын таланттарына бут тоскон учурлар көп болот деген суроо болот. Туура. Ата эне сөзсүз түрдө баягы илгери айтып коюшчу. Илгери баягы шофёрду күйөөм дебе, артист аялым дебе деп коюшчу. Бул эми кыргыз элинде болуп эле калган сөз да. Бирок ал кези баягы оор заман болчу. Ал кезде техника, прогресс жок кези болчу. Бирок азыркы заманда бул мен ойлойм, бул да жакшы кесип. Бул элдин кызматын, элдин жакшылыгында кызмат кылган. Эгерде өнөрүң болсо эмне үчүн өргө чаппайсың? Талантыңды көрсөт. Бул эң орустар айтат, мирный дейт. Баягы тынчтыкты жана жакшы немени ыроологон кесип бул биздин ырчылык кесип, өнөр кесиби. Сиз да жогоруда айтып кеттиңиз, баягы өзүңүздүн талантыңыз чыгып, мындай ата энеңизге белгилеп атканда, алар колдошкон экен, сизди окуу жайга жөнөтүшүп. Абдан колдоп, ошол макул иштеп алышсын, баягы ошол жаңыдан ошол студенттик кезде эле Камбаркан тоо ачылып калды, филармонияга бизди чакырып конкурстук немеде алышты да бизди. Тандоо менен алышты. Анан ошол кезде ошол мен туура келип калдым, анан кирип калганда абдан кубанычты ата энем. Филармонияга кирди, 3-курсмун, али өтө элекмин. Мен уже студенттик кезде эле өзүмдүн келечектеги ишимди таптым дегендей, ушул өнөрдү аркалап кетем деп. Окуу жайды бүтүрүп алып азыркы кезде кайда барып иштерди билбей калган жаштарыбыз көп да. Кыйын эле азыркы учурда, вакансиялар жок көп жерде. Анан көп мекемелерде вакансия табылбайт, жаштарыбызга кыйын эле азыр. Бирок өтө таланттуу, шыктуу жаштарыбыз бар. Бирок баягы жумуш ордун таап кетиш кыйын да. Анан сыңары ошон үчүн чет өлкөгө барышкысы келишет, же болбосо ушундай немеде изденип калып атпайбызбы жаштарда? Ырчылыктан сырткары кандай өнөрүңүз бар деген суроо келди, бирок буга жогоруда жооп бергенсиз. Ийгилик бул сиз үчүн эмне деген суроо жөнөтүлдү Аяна Жайлообаева деген көрөрманыбыздан. Ийгилик бул өзүңдүн баягы жасаган эмгегиңдин үзүрү.
Эгерде сен ошол эмгек жасасаң, эмгектенип келе атсаң, ошонун үзүрүн көрсөң, бул чоң ийгилик. Бардык жагынан. Деги эле мен жалпылап айтып атам. Үй бүлөлүк жактан дагы ошол үй бүлөгө турмушка чыктың, анан балалуу болдуң. Ошону жакшылап алып кетүү, тарбиялап, анан кийин өстүрүү бул дагы ийгилик. Чоң рахмат. Азыр эфирибиздин соңунда сизге эркин микрофон берели. Балким өзүңүздүн куттуктооңуз болсо, ошону жолдосоңуз болот. Жана көрүүчүлөрдөн суроолор келди. Бул ошол суроолорду жыйынтыктап, сизге кайсы суроо жакса, ошол белектерди тапшырып коелу. Абдан жакшы суроолор берилип атты. Негизинен бүгүнкү күн абдан жакшы күн экен. Мынакей март айы майрамдардын майрамы, майрам күнү деп коем. Андан сырткары жаз айы ушунчалык бир мындай айтканда өтө бардык жагынан жакшы, мен сүйгөн айлардын бири. Анткени бул айында бүгүн калпак күнү болсо, анан кийин эле 8 март келет экен. Анан 9 мартта мен уулумду төрөгөн күн, туулган күнү. Андан эле анан Нооруз болуп эле ушул жакшы ай экен. Ушул майрамдардын баары элибизге кут болсун. Элибиз бакубат, аманчылыкта, жакшы маанай менен, алдыга койгон жакшы максаттар менен жашасак деген жакшы тилегим бар. Анан биримдик, ынтымак болсо сөзсүз түрдө ал дагы көптөгөн өлкөлөр таң калтырып жүрөбүз. Өзүбүздүн маданиятыбыз менен таң калтырып келебиз. Ансыңары биздин келечегибизди эч качан мен неме кыла албайм. Келечегибиз бар. Кудай буйруса бат эле туруп, бат эле байып кетчү мамлекеттердин бирибиз. Таланттуу, шыктуу, өтө шыктуу жаштарыбыз көп. Мен ойлойм, жаштар азыр абдан бышып калган кези, бардык тараптан. Ансыңар ушу элибизге бакубат жашоо каалайм, аманчылык, ден-соолук каалайм ар бир үй бүлөгө. Эч качан жамандык болбосун, ушул жаман илдет жоголуп кетсин. Эң негизгиси бардык жакшы эрежелерди кармасак жакшы болот деп үмүттөнөм. Ал эми бүгүнкү жакшы суроолор көп болду. Анын эмне суроолор мындай белгилеп калбадым, бирок арадан эсиңизде калган суроолор болсо, ошол мен ойлойм, көрүүчүлөрдүн бала чактагы балалык кезиңиз жөнүндө суроо берди. Ооба, биздин да эсибизде ал суроо. Жанар Алгожоева деген көрөрманыбыз суроо калтырган. Балалыгыңызга кайрылып кетсеңиз, сагындыңызбы балалык кезиңизди деген суроо. Ушул суроо абдан жакшы, мага жакты. Ким эле сагынбасын бала чакты. Ансыңары мен ушул биздин суроо берген көрөрманыбызга ушул суроосуна белекти ыйгарсаңыздар, мен куанам. Чечимиңиз үчүн чоң рахмат. Эфирге келип кызыктуу маек куруп, окурмандарыбызга дагы өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз, жашооңуз жөнүндө айтып берип, ырларыңызды аткарып бердиңиз. Бул үчүн да жагымдуу болду деп ишенебиз. Сизге дагы чыгармачылык ийгиликтер. Анан жылдын 365 күнү сиз үчүн майрам болуп жүрө берсин ар дайым. Жакшы тилектер менен эфирибизди жыйынтыктайбыз, урматтуу көрөрмандар. 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен бардык айымдарды куттуктап, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө демекчибиз.